Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар? Мен бүгүн Билесинбек эжеге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, юрист Жаңыл Алымкул кызынан кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Менин бүгүнкү суроом алиментти кантип жана канча өлчөмдө өндүрсө болот? Саламатсызбы? Бул суроо бизге абдан көп келет. Алиментти кантип тапшырыш керек, кайка барыш керек, анан канча сом берет мага, 3 балам бар, мен 1 балам бар депчи. Анан 1 балама 10 000 сом бер десем болобу деген сыяктуу. Биринчиден алимент өндүрүүнүн 2 жолу бар үй бүлө кодексинин негизинде. Биринчиси бул тараптар өз ара макулдашып алса болот. Канча өлчөмдө төлөйт, канча айда мисалы бүт шарттарын өздөрү макулдашып, анан нотариалдык күбөлөндүрүш керек. Сөзсүз түрдө ошондо гана ал күчкө ээ болот. Эгерде андай тараптар ортосунда макулдашууга келе албай жатса, анда сот тартибинде өндүрүлөт. Сотко арыз жазып кайрылышы керек, өзү жашаган аймак же болбосо карызкор алимент төлөөчү жашаган аймак боюнча арыз жазып кайрылат. Ошондо өлчөмү эгерде жогоруда айттык макулдашуу жок болсо, анда сот тартибинде 1 балага мыйзам боюнча бардык кирешесинин алимент төлөөчүнүн айлык акысы болсун, башка кирешесинин 4/1 бөлүгү, мындайча айтканда 25% өндүрүлөт алимент катары. 2 балага 3/1 бөлүгү, 3 же андан көп бала болсо, бул болсо 2/1 бөлүгү, башкача айтканда 50% кирешесинин бардыгы алимент катары төлөнүшү керек болот. Эгер алимент төлөөчү жак эч кандай эч жерде иштебесе, эч кандай кирешеси жок болсо кандай болуп калат? Андай учурда бул алимент төлөбөй баласын бакпай коюуга бул эч кандай негиз эмес. Үй бүлө кодексте баса белгиленген 86-беренесинде эгерде иштебесе, акча кирешеси жок болсо, кирешени өз алдынча табууга милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Андай учурда ошол жашаган аймактын жалпы айлык акысынын негизинде көрсөтүлөт. Бул жыл сайын өзгөрөт. Ошондой эле жашаган регионго жараша Бишкекте бир аз башкача айлык акы, анткени Талас жергесинде, Нарын жергесинде башкача дегендей. Демек, өзүнүн аймагына карап ошого жараша төлөйт. Мен эч жерде иштебейм, акчам жок деген бул алименттен баш тартуу эмес. Чоң рахмат. Мынакей көрөрмандар, мен азыр юристтен алиментти кантип өндүрсө болот жана канча сом өндүрүлөт деген суроого жооп алдым. Эгерде сиздерде кошумча суроолор пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, мен сөзсүз түрдө кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Саламатта калгыла.